Эфирибизди улантабыз. Субал Чатыркулов бул ат таанымал болсо керек көптүгүңүздөргө йога машыктыруучу деп таанышырсак болот. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, өтөрүчү. Бут кийим жок жүрүш керек. Бүгүн ошо мен көнүгүүлөрдү көрсөтүш үчүн даярдык менен келгем. Негизи эле жалпы суроону бере кетели. Йога түрүн билбегендер да бар. Йога деген кыскача маалымат айта кетсеңиз, йога деген эмнеге жардам берет? Биздин темага эми карашты айтканда йога бул эң биринчиден ден соолук. Ошо аң сезимди дагы тууралап, шаардын жашоочулары убакыттын артынан кууп жүрүп, баягы аябай аң сезимде чарчайт да. Офисте иштегендер. Ошон үчүн йога бул азыр чоң шаарларда, Европада аябай таратылган да. Ошол себептен 21-июнь деп ушу оондо 177 адашпасам ушу өлкө йога күнү деп 21-июньдү тандашкан экен да. Себеби 21-июнь бул күн менен түндүн ортосунда эң узун күн болуп эсептелет экен да. Ошого байланыштуу биз жыл сайын бир күн ушу майрамдайбыз да йоганы. Канча жылдан бери йога менен машыгып келесиз? Анан негизи эле кантип келдиңиз бул нерсеге? Мен ушу учурунда атам кызыгып баштаган. Ошонун артынан мен да көрө берип, кандай пайдалуу экенин, йоганын негизги бир таасирлерин ушу денеге байкап жүрүп, салыштырып жүрүп, анан өзүм тандагам да ушундай. Уже 16-15ке чыкканда өзүмдүн эркимден тандагам да. Көптөгөн жылдар болуп калыптыр. Ошондон йога менен машыккандан баштап азыркы жашооңузду, абалыңызды салыштырсаңыз, кандай таасирин тийгизди? Чоң деп айтсам болот. Себеби ушундай эле йоганы биз денеге пайдалуу жагын карайбыз. Ошондой эле бул аң сезим өзү мындай калпында болсо, биз адамдар менен да мамилебиз туура түшкөнгө мүмкүнчүлүк бар экен да. Кандай баягы раздражительный сас болуп, гнев, мындай неудовлетворенный состояние ас болот экен да, орусча айтып кетсек дагы. Ошол себептен мен бүт тарабынан йоганын жардамын көрүп атам да. Ички абалды оңдоп турсуз демек, туура айтасыздар. Ички абалды оңдоп. Анан негизи эле ушу Европада азыр таратылган экен, ошол себептен да 21-күн йога күнү деп тандашкан окшойт. Себеби ушу офисте чоң корпорацияларда ушу йоганы обязательно берет экен да. Себеби иштегендер баягы аң сезими бүт калпында болгондо мындай жумуштун ичи да качественно өтөт деп айтылат экен да. Түшүнүктүү. Анда бизге жалпы көнүгүүлөрдү көрсөтүп берет окшойсуң анда. Ооба, бүгүн ошо таңкы программа болгонуна карата таңкы күн тозуу деген биздин мындай көнүгүүлөр бар. Ошону көрсөтүп кетейин дегем. Каалоочулар болсо, урматтуу көрүүчүлөр, биз менен чогуу кылсаңар болот. Бул эң жөнөкөй эле, өтө кыйын эмес көнүгүү болуп эсептелет. Эки бутты бириктиребиз дагы. Түз туруп, колду болсо төштүн деңгээлинде бириктиребиз. Көздү жумуп, эртең менен таң атпай туруп, күнүн чыгып келатканын элестетебиз. Бир терең дем алып, терең дем кое берип, аба менен өпкөн толуп атканын сезип, өзүңөр менен өзүңөр болуп, анан көздү ачабыз дагы, терең дем алып туруп, колду сунуп барып, артты көзтө ийилебиз. Кайра эле ушундай терең демди кое берип барайтып, астын көзтө болушунча ийилип барып, колду эки буттун четине коебуз дагы, болушунча мүмкүнчүлүгүнчө ийилебиз дагы. Тизени кичине ийип койсоңор болот. Анан сол бутты артка алып кетебиз болушунча. Сол тизени түшүрүп туруп, бутты сунабыз дагы, артты көзтө ийилебиз. Терең дем алып. Кайра демди абаны кое берип туруп, ылдый ийилебиз дагы, оң бутты алып кетебиз артка. Болсо поза планки деп коет, абдан жакшы, таасирлүү көнүгүү болуп эсептелет. Андан кийин тизени түшүрүп, төш менен ээкти түшүрөбүз, астын көзтөй карап, анан терең дем алып туруп, астын көзтөй тартынып барып туруп, артты көзтө ийилебиз. Моюнду болушунча чоюп, ийинди артка алып кетип, анан жамбашты көтөрөбүз дагы, эки бутту ийиндин деңгээлинен кичине чоңураак коюп туруп, болушунча түртүнүп, колдор менен омурткаларды өйдө көзтө чоебуз да. Анан оң бутту эки буттун ортосуна коюп, сол өйдө көзтө көтөрөбүз. Мен катып калгамбы вообще? Жынсы менен дагы кичине ыңгайсыз болуп окшойт. Түздөлөбүз дагы, астын көзтө тартынып барып туруп, оң тизени жерге түшүрөбүз да, анан артты көзтө ийилебиз. Эки колду ылдый көзтө тартып барып, кайра демди кое туруп, астыга ийилип, оң бутты асты көзтө алып кетип, омурткалар түшсө экинин артынан тартып барып, болушунча терең дем алып, анан астын көзтө ийилебиз. Терең дем алып туруп, өйдө көзтө көтөрүлүп,
Колду бириктирип туруп анан төштөгө чүрөбүз. Мынакей бул биз азыр сол жак, оң жакка бир жасадык. Таасирин сездиңиз окшойт. Кыйналып кеттим. Ошо көбү таң калат келип, ушундай эле ковриктен чыкпай кантип биз тер деп атабыз депчи. Ошондой эле бул жерден абдан көп таасирин сезсеңер болот. Эртең менен бир 5 мүнөттөн йогага бөлсөк убакыт. Бул деген биз бир жагына эле кылдык. Ушундай эле оң жагына кетет да. Оң бут тартып калып кетип, кайра эле ушундай ийилип, бир сыйра келип анан кылып бүткөндөн кийин ушул бир круг болуп эсептелет да. Чын эле муундардын баарын калшап салат экен. Дагы бир жолу айтып койсоңуз анда бутту артка, Биз азыр оң жагын ошо экинчи тарабын кылып кетсек болот. Мен тестен кылып, ушундай эле көтөрөбүз дагы, арты көстө ийилебиз. Колдун артынан тартынып демди кое берип атып, астына көстө ийилип барып, колду эки жак коюп, эки буттун четине болушунча астына. Кээ мындай деле болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мына сиздикиндей болгондо көбүнчөсүнүкү көнүккөндөрү өтө ийиле албайт. Ушундай жерден эле кармап, болбосо тизени кичине бүгүп туруп. Анан болгон ийилгенге чейин келип, оң бутты алып калып кетебиз. Жана биз сол алып кетсек, анан ушундай эле арты көстө ийилебиз. Демди кое берип туруп, астыны көстөй кайра, анан сол бутты алып кетебиз. Сол бутту алып кетебиз. Бир терең дем алып туруп, абаны кое берип туруп, анан тизени, төштү ээкти түшүрөбүз. Астыны көстөй карап туруп, анан кайра эле терең дем алып туруп, арты көстө ийилебиз. Күлүп турабыз. Анан арты көстөй кайра кетип, эки бутту ийинин деңгээлинен кичине чоңураак коюп туруп, болушунча омурткаларды чоёбуз дагы. Бул жерден уже сол бутту коебуз. Жана оң бут болсо, эми сол бутту коюп, арты көстөй бутту чоюп барып туруп, анан асты көстөй кетебиз кайра. Ушундай эле тизеге түшүп туруп, жан башта болушунча ылдый кармап туруп, анан арты көстөй ийилебиз. Терең дем алып туруп, кайра түшүп, сол бут менен келебиз дагы. Болушунча астыны көстөй эктин артынан чоюлуп барып туруп, анан болушунча канчалыкка мүмкүнчүлүк болсо, көбүнчөсүнүкү мисалы үчүн аягына чейин жетпесе, мындай деле кармасы бар. Эң негизгиси бел түз кармаш керек. Анан терең дем алып туруп, эки колду эки жактан сунуп барып, бириктирип туруп, кайра төштүн деңгээлин алып келип, демди кое беребиз. Бул жерден эң негизги айтып кетчү нерсе, бул өтө терең ийилгенде, бир эки көнүгүүнү байкагансыздар, өтө көп терең ийилебиз. Ошол убакта грыжа же омурткасында мындай дарт боору пайда болсо, өтө көп ийилбеш керек деп айтылат да. Ошол эң негизги мындай противопоказание деп айтса болот. Бул нерсе менен ошол грыжа, омуртка, бел ооруларды жеңсе болобу акырын менен машыктанып? Негизи йога менен жеңет. Анан бул жерден биз кыска комплекс көрсөтүп кеттик. Эң негизи мындай урматтуу тере кызыгып кылабыз десе, бир сыйра мындай машыктыруучулар менен да консультация албаса жакшы да. Себеби грыжа деле мындай бир жердеги грыжа бир 4 тарапка чыгышы мүмкүн да. Анан ошого жараша, мисалы үчүн выпячивающий грыжа болсо, арты көстөй чыккан. Анда артка көп ийилбеш керек да. Анан көбүнчөсү деле сезет, грыжа болгондо бутка берет да. Мындай седалищный нерв аябай ооруп, мындай тарткандай болуп ооруп пайда болот да. Ошондо бул деген көрсөткүчү баягы грыжанын ошо оң жакка чыгып атат да көп. Ошолордун баарын байкап, анан ошо грыжа чыккан жерге өтө көп нагрузка бербей кылыш керек деп айтылат да. Көп нагрузка бербей. Жалпысынан дагы биз көнүп калган йога бар да. Отуруп баягы колдорду монтипчи. Ал эмне деген негизи поза? Туура айтасыз. Негизи көбүнчөсү ушу йогада элестеткенде мынтип тооло отурат, ушундай элестетсеңер да. Бул негизи йоганын акыркы этабы деп айтса болот да. Анткени бул көнүгүүнүн баарын кылып отуруп, акыл эсти токтотуп, эч жака уже шашпай, чуркабай, ошол убакта йогтун бул бир деңгээлге жеткен себеби болуп эсептелет да. Ошол убакта уже отуруп алып, анын ички дүйнөсүнө көңүлдүн баарын буруп, уже кандай деп айтсам, мисалы үчүн шаардын жашоосу жөн эле мындай калып келген кезде ал тереңирээк мындай погружение самосознание деп коет, уже дальше кеткен эмес болуп эсептелет да. Анан ошондой эле биз байкагандай, йоганы кылгандан кийин кадимкидей адам мындай өзүн жакшы сезип калат да, бош сезип. Ошол дагы ошондой эффект. Мен азыр эле байкадым анычы. Азыр байкадыңызбы? Белдин канчалык катып калганын азыр байкадым да. Ошо негизи йога келгенде мындай сырттан карасаң абдан жеңил көрүнөт, кылып атса. Анан өзүң дагы кылып мындай өзүңө сезип көрсөң, көбүнчө эле мындай оору болуп эсептелет да, оңой эмес. Демек, бул эң акыркы деңгээл экен да, отурган, акырын сиз көрсөткөн көнүгүүлөрдөн башташ керек экен. Чынында йога, урматтуу теле көрүүчүлөр, ден соолук аябаганда пайдасын тийгизет экен. Мен азыр чынында өзүм байкадым, Суал байке көрсөткөн ыкмаларды толугу менен аткара алган жокмун. Жарымысынан көбүн аткара албай калдым десем да болот.
толугу менен 100% аткарышы бир жок дегенде бир ай 2 ай машыгыш керек окшойт бул жөнүндө. Кантсе да сизге чоң рахмат Сыбал байке. Ассаламу алейкум. Сөзсүз түрдө муну менен машыгып туруш керек экен. Мен белим катып калган азыр байкадым. Сиздерге дагы пайдалуу болду болуш керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сыбал Чатыркулов, йога машыгып турчу агайыбыз бизде студия болду. Эфиристи улантабыз.